катышуучулары, урматтуу дыйкандар, урматтуу айыл башчылары, мына бүгүн бизге конокко атайын бай дыйкан жана Багдабат өкүлчүлүктөрү келиптир. Бул жерде азыр Кудай буйруса 1 ай, жарым ай дегендей жазгы талаачылык жумуштары башталат, өзүңүздөр билгендей. Ошол себептен мына жакыныраак таанышып, эмне жактан жардам беришет, ушу дыйканчылык мына бул былтыр дагы өзүңөр кичине кемчиликтер да болду. Биз аны моюнга алышыбыз керек. Бирок ага карабастан астыга жылган иш-чараларыбыз да, жумуштарыбыз дагы бар. Быйыл Кудай буйруса ошол кемчиликтин негизинде астыда да коюлган максаттарды ишке ашырайлы деген ой менен бүгүнкүдөй иш-чараларды өткөрүп атабыз. Мына биз жакында дагы мына Азырет мырза менен да сүйлөштүк. Март айларында дагы бир чогуу жазгы талаачылык жумуштары боюнча дагы иш-чара өткөрөбүз. Мен ойлойм, мындан ары да мына тыкыз иштешебиз. Бизге мына конокко келгенде Кенжаев Азырет генеральный директордун орун басары болот Байдыкандын. Ошондой эле Абдулла Ташиевич, мына Багдабаттын жетекчиси, бүгүн кыскача өздөрүнүн пикирлерин жана маалымат айтып кетели деген ой менен келишиптир. Мен ойлойм, бүгүн дагы кичине болсо март айында мындан дагы көбүрөөк маалымат бересиздер, Азырет мырза. Анда уруксат берсеңиздер, ишке өтөлү. Анда сөз Азырет мырза сизге берейин. Ассаламу алейкум, уважаемые фермеры, уважаемые жители Московского района. Рад вас приветствовать, рад вас видеть. Сегодня у нас тема будет растениеводство и также садоводство, саженцы и так далее. Здесь рядом с нами сидит Абдулла Ташиевич. Он сегодня также будет проводить Багдабат. Спасибо администрации, спасибо вам за предоставленную возможность. Мы расскажем вам о этого года тенденциях, проблемах и обсудим с вами проблемы, выслушаем вас. Также расскажем вам наши намерения, новинки, что мы запланировали в этом году. Есть хорошие новости, есть чем поделиться, так скажем. Сейчас я тоже приветственное слово Абдулла Ташиевичу передам. Абдулла Ташиевич, откройся. Ассаламу алейкум. Москва районунун бакмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз ошол Багдабатты, Камбилов району, Жайыл району, Сокулук жана ошол Москва районунун бакмандарына биргеликте өткөрүп атабыз. Мына ушул Багдабатты биз 2017 жылдан бери силердин районуларга келип, мына ушул бардык райондорду кыдырып жүрүп, элдерге мына интенсивдүү багбанчылык боюнча маалымат берип келебиз. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй эле заман ордунда турбай бар жок өзгөрүлүп атат. Мына багбанчылык дагы өзгөрүлдү да. Европада супер карлик деген көчөттү отургузуп, алар 1 гектардан 300 тоннадан алма алып жаткан учуру азыр. Биз болсо мына экинчи баскыч болгон полкарник деп коет, простонародный. Эмеси орто бойлуу көчөттөргө өтө албай кыйналып жүрөбүз да. Мына азыр ушул Москва районунда, Сокулукта, Жайылда, Панфиловда багбанчылык эң сонун болот. Бизде азыр зоналарга бөлүнгөн, нижний зона, средний зона, верхний зона деп бардык жерге түшө турган бизде полкарник 106 тамырдагы сонун көчөттөрүбүз бар. Мына Борбор Азия багбандар биримдиги ыргалдуу багбанчылыкты пропаганда кылып келип, анан аз жерден көп түшүм алганы элдерди үйрөтүп келебиз. Биз жерди даярдаганда Орто Азияда окумуштуулар бизге коюп берген нормасы бул деген дарак отургузуш үчүн эң эле аз дегенде 1 куб жерди жумшатыш керек да. 1 куб жерди бул деген 1/1, тереңдиги да 1 болуш керек. Мына ошондо жанагы эң эле аз жашаган ошол шабдалы болсо, ошол шабдалыга 13 жыл убакытта ошол жерде бул эмне жакшы тамыр алып, ошол жерден
баягы өзүнүн кронасын өстүрүп, анан мына ошол жерден бизге жерден азыкты алып туруп, өзүнүн штампка өткөзүп, штамптан кронага өткөрүп, анан гүл кылып, гүлдөн анан мөмө кылып бериш керек да. Эгерде биз ушинтип бирге бир казбасак, жанагы көчөттүн тамыры өсүшүп, кечеңдеп эң эле аз дегенде бир 3 жылда жанагы көчөт 1 метр рост берет да. Отургузганда, мисалы үчүн өзү 1 метр болсо, 3 жылдан кийин анан кийин 2 метр болот. Эгерде биз жанагындай кылып туруп, ошол окумуштуулар айткандай кылып, бирге бир анан тереңдигин бир кылып отургуза турган болсок, көчөт уже 2-нчи жылы эле 1 метр рост берет. 3-нчи жылы жанагы көчөттүн бою 3 метрге жетет. Тез өсөт, анан тез развиваться этет. Анан мына ошол жерди казып бараткандарда 60 сантиметрлик же 50 же 70 сантиметрде момундай катуу пласт болот. Ал жерден суу да өтпөйт, аба да өтпөйт да. Ошонун эсебинен биздин көчөттөрүбүз жакшы өрчүгөт. Мына отургузуп коебуз, тура берет, 7 жыл, 8 жылдан кийин дарак болот. Момундайда ушундай система посадка кылганда, высокорослый, среднерослый, карликпи, үчөө сонун өсөт да. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн жерди даярдаган, жерди даярдаганда 1 куб эмеге топуракка эң эле аз дегенде 5 килограмм МПК беришиңер керек да. Бул деген фосфор, калий, анан азот. Ошол үчөөнү вносить этип туруп аралаштырып коесуздар дагы, анан топуракты ордуна саласыздар. Топуракты казгандан кийин топурак жок дегенде 2 ай күнгө какталыш керек. Күнгө какталганда топурак аябай бышат. Топурак бышкандан кийин топурактын ичиндеги грибковыйлар болсо баардыгы испаряться этип жок болуп кетет дагы, топурак таза болуп калат. Таза топурак, анын ичинде кут кумурскалар болсо да, алар башка жакка мигрировать этип көчүп кетет, таза топурак болуп калат. Анан 2 ай бул минимум, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, бир 6 ай, 1 жыл деле турса боло берет. Канча көп турса, ошончолук топурак бышат. Кимде азыр быйыл көчөттү отургузууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, кийинки жылга ямаларды азыр даярдап коюш керек. Анан жанагы отургузарда баягы МПК аралашкан 10 килограмм топуракка 10 килограмм биогумус аралаштырып туруп, жанагыны тамырга бериш керек. Тамырды ошол менен жашырыш керек да, анан 10 литрден 25 литрге чейин жан суу бериш керек. Мына ошондо анан көчөт өзүн жакшы жайганышып, тез өрчүп, анан жанагы жер семирткичтердин күчү менен баягы тез көтөрүлөт. Анан сапаттуу көчөт тандоо. Көчөттү жерден казып алгандан кийин 4 сааттан кийин көчөт ак, майда ак тамыр чыгарат. Жанагы 4 сааттагы общий 8 саатта азык издеп таппагандан кийин жанагы көчөттүн ооз тамырлары кургап калат. Силер алып келип отургузасыңар, чоң тамырлар менен влаганы өзүнө тартат дагы, кийин сокту сүрөт. Сокту сүрүп туруп жанагы өсөт, бирок саратандан өтпөй калат да. Себеби дегенде ооз тамырлары өлүп калган болот. Анын үчүн эмне кылыш керек? Мисалы үчүн бир жерде көчөт болсо, питомниктен казып алып, уже даяр жер даяр болуш керек, дароо эле келип отургуш керек. Же болбосо топурагы менен алып келиш керек. Түшүндүңүздөрбү? Базарда туруп портердин жанына токтотуп коюп, анан москвичке жүктөп алып, жана бирдеме кылып, баягындай КамАЗ менен алып келип түшүргөн көчөттөр бардыгы Өзбекстандан чыгат бизге. Өзбекстан Республикасынан чыгат да, ал көчөттөр уже заведомо уже бракованный көчөттөр да. Мына ушул Баткенден, Оштон көчөттөр келип атат. Аларды агротехникалык эрежелерин сактабай, уже баягындай транспортировканын немесин условиясын аткарбай алып келишет да. Көчөт жулунат, казынып алынат, көчөт бышат. Анан бул алмурут үчөө эле болгонун себеби туугандар азыр алмуруттун бардыгы бактериальный ожог менен ооруп, бардыгы карарып, курап калып да. Булар антибиотик менен кармалат дагы бактериальный ожогго туруктуу сорттор. Маргарита Марилла, Вильямс, анан Хоры Свит деген. Мына ушул үчөө аябай сулуу. Мына акка кайтап кой. Мына Маргарита Марилла, мына Вильямс, мына Хоры Свит. Мына ушул 4 слива.
Стенлей кургайт, Анджелина кышка сакталат, апрелге чейин холодильникте тура берет. Black Splendor, Black Amber булар производственный сорттар. Мындан сорт чыгарат. Мына биринчиси Стенлей өтө жакшы кургайт. Мындан чоң, аябай чоң болот. Кебирки эмелери, плоттору 100 грамм болот да. Аябай чоң, анан жакшы кургайт. Анан жер тандабайт. Суук жерлерден да коркпой өзө берет да. Мына Анджелина бул дагы жакшы сорт, бул кышка сактала турган сорт, слива. И Black Splendor, и Black Amber. Бул производствоға. Джем жасаганы, повидло жасаганы, анан сокту. 90% сок чыгат. Сөөгүн алып салгандан сыкканда 90%. Мисалы үчүн 1 килограмм сөөгү жокту сыксаңыздар, 100 грамм жымык чыгат, калганы полный сок болот. Аябай сокко жакшы ушул эки сорт. Бадамды өткөрбүш. Жаңгак, Фреднор, Чандлер, Франкет, Френнет. Мистен дагы өткөрүлөр. Мына жерде дагы өткөрүлөр. Бош тарапы анан жымылайс менен годжи. Өтө жактарга мына ушул ылдый жак жымылайс, мына жолдон ылдый жак. Өтө жагына болсо годжи. Булардын баалары аябай кымбат ягодалар. Мына жымылайстын көк бойдон 500 сомдон алышат. Эгерде кургатса 1,5 сом болот. Анан мына ягода годжи 3000 рубль. 3000 рубль. Көчөттөрү Туркиядан келет. Эгерде заказ берсеңиздер, канча болсо алып келип беребиз. Отургузуп, ягода годжи деп, нова модный, анан өтө пайдалуу экен ден соолукка. Анан ет бана тамактарга кошула турган, как пряностьтар иштетилет экен, чайлар болот экен. Будан анан көбү буну мана как бойдон, курук бойдон жейт экен да. Анан ушуну таза кылып bir производствоға қойып, баяғы құрғата тұрған немесін шартын жасап қойып қойса, 1 гектардан мысалға 100 же 200 гектар еменің пайдасын алып тұрасыңар да, арпаның 1 гектардан. 1 гектар жер іштетесіңер, бағында 10 гектарлап, 20 гектарлап жер іштетісінің керегі жоқ болып болады. Ягода годжи 15 жыл жашайды деген, бадалду отырғызып қойсаңар, асын жұмшатып, МПК-сын беріп, жақшына қарап тұрсаңар, жылға түшін бере береді. Анан алып құрғатып, түріктер қайрана өзі сатып алып кетеді. Мына ушул Беловодский полностью жымылыс менен мына ушул ягода годжиға өтіп кетсе, ешқандай районыңарда мәселе қалмайды да. Ақша жоқ эле, анан тигиле, булле деген. Как мындай қаржы бір көчөттү 120 сом. Bir гектарға 6600 көчөт бар. Ар бири эң аз бергенде 20 килограмм берет. Ар бири. Бул деген кургатткандан кийин только сушкасынан 30 тонна сушка алсаң. 30 тонна суши. Это почти там 9 канча 1 миллион доллар. Да, айтып көргөндө. Сатканда проблема болбойт. Бұл жерге баяғы фасольді алып атқан түріктер бар ма? Ошондой эле фирма ачылат да. Ошондой. Субаты капеллярдан ишкек булат? Капельный, бар жок капельный. Ысык жака да? Жол астында болобу? Мына ысык жака жымылыс, ылдый жака, өтө жака годжи. Эки жакта да жериңер бар да силер туруп, биякта да. Эки жагына, бул жагына годжи, бул жагына жымылыс. Жымылысты көрсөтпөбү? Өтө сонун неме. Жегенде тойбойсуң экен да, 15 майда ошто бышса, бул жерде где-то июндун 15 бышык болот да. Мына күн аябай ысык малдык, баягында эч кандай эмен керек жок. Узун навес кылып туруп эле, ошого стеллаждарга салып туруп эле тизип коесуңар, шамал менен да өзүп кургап калат да. Сыровяденный болуп калат, мындай болот. Кустовой болот да? Ооба, куст болот. Кандай десем, жок. 1 метрден ашыгыраак. Малинадан бийигирээк болот, анан будан эмне тикенек жок болот да, чоң караша. Мына ошол жымылыс, анан годжи. Акча алып келе турган тармактардан жүзүм. Туугандар, бизде 38 жүзүмдүн түрү бар. Ушул Чүй областынан Ысык көл, Таласка түшө турган 10
андай морозостойкийраак сорттор бар да. Бирок баары жүзүмдү билесиңер, көмүш керек. Все равно жүзүмдү жерге көмбөй күзүндө өсөт. Үшүгө алдырып ала бересиңер. Мына жерде Сокулукта бир жүзүм отургузган бир келин бар. Билесиңерби? Орус аял бар. Ошондо дагы жүзүмдүн өтө көп сорттору бар. Жүзүм отургузган. Жүзүм менен Кыргызстан өзүн 1% да камсыз кыла албайт да. Түшүнүңүздөрбү? Эгерде жер болсо, жериңер болсо жүзүм отургузгула. Жүзүмдүн мына именно Чүй облусунда жакшы өсүү сладкий сорттор бар. Анан ошолордун онунун тең жарымы сөөгү жок жүзүмдөр. İçinde danegi çok болот да. Так 38 жүзүмдүн сорту бар бизде. Жолдун астында болобу ушу жүзүмдөр? Ооба, жолдун астында болот. Жакшы болот. Жолдун асты жагында. Ылдый жагы. Ысыкка. Ысыкты жакшы көрөт. Казакстандын граница жерлери бар го. Ошол жакка отургузасыңар да. Сонун болот. 1 гектар жүзүм кылып койсоңуздар, мына ошол жүзүмдөр 100 тоннадан ашык түшүнбөйт. 50 сомдан сатсаңыздар, 50 сомдан жүзүм бербейт азыр эч ким. Жүзүм азыр берип 100 сом. Нормальный акча иштесиңер да. Анан арпа, буудай жакшы. Бирок ага караганда мына ушул дүйнө жүзүндө акча табуу боюнча бир 4 тармак, нелегальный, криминальный тармак болсо, эң легальный ошолордон кийинки 5-чи болуп ушу садоводство турат да. Бакманчылык. Бакманчылыкты жакшы жасаганды үйрөнүп алсаңыздар, экономиканы көтөрөсүңөр Кыргызстанды. Мен бир тааныш эмен бар, тажик досум бар, 16 гектар жүзүмүнөн жыл сайын эң аз алганда $200,000 киреш алам дейт. Нормальный болгон жылдары $500,000 киреш алам дейт. Эми үйүнө барсаң вообще анда президентский сарай кылып салып салган үй, тажик. Бирок тажиктер дагы анча иштебейт экен. Анан өзбектер иштейт экен да. Жалаң өзбек кишилер иштейт экен. Анан мен сурадым да. Тажиктер эмне бакманчылык кылбай атса, булар тышканда келет дейт да. Ошондой бир адаты бар экен да олордун. Өзбек ошол мен Ленинабадта өтө жагында мен досторум где-то бир 1000 киши менен ар биринин багына барып туруп, баягылардан консультация алып сүйлөшүп жүргөм. Мына ошол кишилерде дагы чоң проблема бар да, көчөт алып келүү. Мына бизде азыр көчөт проблема болуп жатат да. Мына биздин азыркы бийлигибиз мына азыр биз сатып аткан $4 көчөттөрдү Туркияда дыйкандарына $1 берилет да. Дыйкандарына $1 берилет. Анан жанагы көчөттү түшүмгө киргенден кийин түшүм менен алат да. Мына азыр бизде уникалдуу возможность болуп турат. Азыр бир Кыргызстандын жеринде азыр көп жерлерибиз эски бак, анан жаңы бактар аз эле отургузуп, биз жерибизди кайрадан эң баягында эффективдүү кылып туруп иштеткени мүмкүнчүлүк бар. Жерибиз бош да. Мына азыр ушул тапта 3,5 миллион гектар жер болсо, ошол 1,3 миллион гектарын элге бөлүнүп берилген. Мына ошолорда баг отургузса, адан сырткары ФПС'дин жерлери бар. Onu тетиги айыл өкмөттөр көптөн жылдан бери өздөрү бир фамилия менен иштеп жүрүшөт. Аларды да алыш керек, аларды да бак кылыш керек. Адан сырткары 2,5 миллион гектар жайык болуп жазылып калган, бирок баягы жерде чөп чыкпайт, кунарсыз жайыктар деп коет. Мына ошол жерлерде азыр Садыр Нуркожоевич 500,000 гектар жерине рухсат берип, бөлүп берип атат да. Мына азыр ушул Москва районунда дагы кунарсыз жайыктар бөлүнүп атат. Мына ошол агрономдук башкарууга келсеңиздер, жер департаментине кайрылсаңыздар, ошолор силерге көрсөтөт. Мына жерди аласыңбы, мына жерди аласыңбы деп скважина менен суу чыгарып, ошол жерди алмабак кылсаңыздар болот да. Көп жери өтө жактан, идеальный погода жактан берип атат да жерлерди. Түшүндүңүздөрбү? Ошол жер таратылып атат, азыр алып калгыла. Бул да кетет. Бул момент дагы кетет да. Мисалы үчүн азыр албадыңарбы? Кийин ошол жерди башка бирөөнүн суб арендага алышка туура келип калат. Башка бирөөнүн багында иштешке туура келип калат. Азыр моментте барып жаздырып 10 гектар 20 асфальт ете алган жериңерди алып иштеп келет. Бизде азыр эң чоң көйгөй биз азыр көчөт болуп атат. $4 бул дыйкандын чөнтөгүнө өтө оор да. Мына ошон үчүн биздин мамлекетибиз азыркы учурда
аракет жасап туруп мына Кыргызстандын жерине, Кыргызстанга 2 көчөткана куруш керек. 10 миллион доллардан 20 миллион доллар кетирип 2 көчөткана куруп бере турган болсо, ошол көчөтканалардан жыл сайын Кыргызстан үчүн ар биринен 10 миллиондон баштап 50 миллионго чейин көчөт чыгып турат да. Бул Кыргызстандын баягы көчөткө болгон муктаждыгын жаап тура турган бир чоң ишкана болуп калат жана. Ошону азыр биз вице-премьер-министр Бакыт Төрөбаевга, бардык депутаттарга, Айыл чарба министрлигине бардыгына сунуштап, канча жылдан бери 2015-тен бери айтып келе жатабыз. Азыр вроде бы акырын ойлонуп башташты. Жакында ушул питомниктерди куруу ишке ашып кала турган болсо, силер деген $1 же болбосо болбойт дегенде кымбат болсо бир 100 сомдон көчөт алып отургузуп каласыңар да. Ушул керек болуп атат азыр бизге. Анан баягы Туркиядан, Польшадан, Германия, Италиядан келип аткан көчөттөр мына отургузасын реанированиясы өтө мындай трудно жүрүп атат да. Реанирование деп коет баягы жерге көнүү. Эгерде биз өзүбүздүн топуракта болсо, жанагыны азыр кандай кылат? Көчөттү бир бутакты алып келет, же бир алманы алат, же болбосо алманын жалбырагын алат, жанагыны реагентте эритет, клетка кылат, клетканы анан кийин баягы реагент өсө турган жерге пипетка менен отургузат, баягы жерден атеростук болуп чыгып, бир банкада 100, же 50, же 20, же 400 жана жерден атеростук өсүп чыгат, жанагынын кайра эле баягы немеге помещениеге коюшат дагы, помещениеге коюп туруп, баягы өстүрөт. Жанагы 6 сантиметр, 7 сантиметр өскөндө сразу прививать этип атышат да уже. Шапталыга уже культурный подвой деп прививать этип, уже ошол жерден уже стаканчикте даяр чыгып атат да. Ошону алып барып туруп, мисалы үчүн Өзгөнгө, же болбосо Баткенге, же болбосо Өсүккөлгө, любой жерге алып барып туруп, жанагы грунтка өстүрүп, даяр грунттан ошол жерден жери менен аны дыйканга бериле берет да. Мына ошол үчүн бизге өзүбүздүн сапаттуу көчөт чыгара турган заманбап технологиясы менен иштей турган көчөткана керек. Урматтуу жандар, баары түшүнүктүү болду дейм, негизинен анда Азирет мырза, Абдулла мырза, Жанар айым сиздерге чоң ыраазычылык. Ушу Байдыйкан, Багдабад өкүлчүлүктөрүнө